COVID-19 пандемиясынын учурунда биздин өлкөбүздүн жарандары ары бери жүрүүгө, мобилдүүлүккө болгон өз укуктарын турмушка ашыруу мүмкүн болбогон жагдайга туштугушту. Биздин мигранттарыбызга Россия менен авиа байланыш жок болгондуктан үйлөрүнө кайтып келүү өтө эле татаал, атургай мүмкүн эмес да болду. Чек аралар жабык болгондуктан кургактагы транспорт менен кайтуу мүмкүнчүлүгү да жок болду. Биз мыйзам тарабынан кепилденген медициналык жардам алуунун жеткиликтүүлүгүн камсыз кылуу оор болгон кырдаалга кабылдык. Адамдын өз укуктарын турмушка ашыруусунун мүмкүн эместиги абдан коркунучтуу болду. Бирок дүйнө жүзүндө адамдын өз укуктарын турмушка ашыруусунун мүмкүн эместиги COVID-19 пандемиясына гана байланышпастан күндөлүк жашоо турмуш болуп саналган көп сандаган адамдар жашап келишет. Силер жакынкы келечекте адамдын өз укуктарын коргоосунун мүмкүнчүлүктөрү бар экендигине ишенесиңерби? Мен ойлойм, ошо толук өзүнүн укуктарын коргош үчүн ар бир адам окуш керек деп ойлойм да. Качан гана биринчи Кудай тааламдан түшкөн аяттардын бирөөсү эч качан намаз оку деп түшкөн эмес да. Эң биринчи оку деп түшкөн. Ошол себептен азыркы учурда ар бир инсан окуп турган болсо келечектеги укуктар сакталат деп ойлойм да. Ооба, анткени азыр могул пандемиядан кийин элдердин баары уже билип калды окшойт. Кимдин кандай экенин, кайсыл жерге барып дарыланышты, кандай эмне кылышты, баардыгын үйрөнүп эметип калды окшойт. Мындан кийин азыр эми экинчи толкуну башталса да өздөрү эмеге даяр уже эле даярданышып атат деп ойлойм да. Пандемияга байланышпаган башка деле укуктарды, өзүнүн ушу баардык укуктарын сактап калуу мүмкүнчүлүгү бар деп ойлойсузбу келечекте? Ооба. Ар бир адамдын өзүнүн эмесинде болуш керек. Рахмат. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Өтө мээрүмдүү жана чексиз ырайымдуу Алла Тааланын аты менен баштаймын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Бүгүнкү сабагыбыз адам укугунун коргоонун механизмдери тууралуу болот. Тагыраак айтканда, Кыргыз Республикасында адам укугун коргоонун кандай механизмдери бар экендигине кененирээк токтолобуз. Дүйнө жүзүнүн көптөгөн өлкөлөрүндө эл аралык рейтингдик изилдөөлөргө ылайык сот адилеттигинин системасы белгиленген. Бул деген ар бир жаран өзү жасабаган, өзү аралашпаган иштерге жөнү жок жерден кылмышкер катары же шектүү катары айыпталуу тобокелдиктеринен корголгон деген десек болот. Дүйнө жүзүнүн көптөгөн өлкөлөрүндө эл аралык рейтингдик изилдөөлөргө ылайык сот адилеттигинин системасы белгиленген. Бул дегени ар бир жаран өзү чындыгында жасабаган, эч кандай аралашпаган кандайдыр бир кылмыш иштерине күнөөлөнүүдөн, шектүү катары кармалуудан корголгон деген нерсени билдирет. Биз бул жерде Кыргыз Республикасында адам укугун коргоо боюнча механизмдерине токтоло кетсек, Кыргыз Республикасында адам укугун коргоо боюнча эки түрдүү механизм бар. Анын бирөөсү мамлекеттик механизмдер, экинчиси болсо адам укуктарын коргоо боюнча Кыргыз Республикасындагы мамлекеттик эмес институттар, уюмдар, мекемелер болуп саналат. Кыргыз Республикасындагы адам укугун коргоо боюнча мамлекеттик механизмдерге кайсылар кирет дегенде төртөө кирет. Биринчиси прокуратура, экинчиси сот органдары, үчүнчүсү укук коргоо органдары, төртүнчүсү юстиция министрлиги. Ал эми Кыргыз Республикасындагы адам укуктарын коргоо боюнча мамлекеттик эмес институттарга бул Кыргыз Республикасынын омбудсмени кирет. Кыйноолорду жана басмырлоочу мамилелерди жазалоолорду алдын алуу боюнча Кыргыз Республикасынын улуттук борбору кирет. Жана ошондой эле Кыргыз Республикасынын адвокатура институту кирет. Төртүнчүсү болсо адам укуктарын коргоо боюнча мамлекеттик эмес уюмдар кирет. Кыргыз Республикасынын укук коргоо органдардын системасына кайсылар кирет дегенде баарын бир четтен айта турган болсок, биринчиси Кыргыз Республикасында укук коргоо органдарында
Бул Кыргыз Республикасынын сот органдары кирет. Экинчиси Кыргыз Республикасынын прокуратура органдары. Үчүнчүсү Кыргыз Республикасынын ички иштер органдары. Төртүнчүсү улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматы. Бешинчиси баңги заттарды көзөмөлдөө боюнча мамлекеттик кызматы. Алтынчысы жазаларды аткаруу боюнча мамлекеттик кызматы. Жетинчиси экономикалык кылмыштар менен күрөшүү боюнча мамлекеттик кызмат. Жетинчиси адвокатура. Эми ушул жерден сабагыбыздын мындан аркы бөлүгү түшүнүктүү болушу үчүн мисал берип кетсек, дагы түшүнүктүүрөөк болот деген ойдобуз. Эмне үчүн укук коргоо органдары ушунчалык көп деген суроо болушу мүмкүн да. Кээ биркилери бири-бирин кайталап калган жокпу? Кээ биркилери бири-бирине окшош экен го деген суроо туулушу мүмкүн. Муну бир салыштыруу түрүндө айта турган болсок, мына сиз менен биз адам баласы болуп саналабыз. Эми ушул адам баласы физиологиялык жана анатомиялык жактан алганда бир канча органдардын жана органдар системасынын жыйындысынан турабыз. Ошолордун баардыгы биригип келип бир тирүү биологиялык организмди түзөт. Мисалы, адам баласына мына көрүү органдары бар, угуу органдары бар, жыт сезүү органдары, тамак сиңирүү органдары, жана сезүү органдары. Ушунун баардыгын алсаңыз бир топ органдар жана органдар системасы бар. Эми ошолордун баардыгы биригип бир жыйындыны тагыраак айтканда биологиялык тирүү организмди түзүп турат. Булар ар бири өзүнүн функциясын аткарып турганда бул адамда эч кандай дисфункция же болбосо көйгөй жаралбайт. Ошол сыяктуу эле адам укуктарын коргоо боюнча дагы бир топ органдар бар. Азыр гана санап өткөнүбүздөй. Сиз мисалы экономикалык бир кылмышты көрүп калсаңыз, анда экономикалык кылмыштарга менен күрөшүү боюнча мамлекеттик кызматына кайрыласыз. Же болбосо сиз кандайдыр бир укук маселеси бузулуп калса, ички иштер органдарына кайрыласыз. Эми дагы органдардын мынчалык көп экендиги бул бири-бирине айкалышып туруусу жагынан дагы пайдалуу. Мисалы сиз ички иштер органдарына кайрылдыңыз, ал жактан кандайдыр бир реакция болбой калды дейли, же болбосо сиздин арызданууңуз, даттанууңуз жакшы каралбай калса, анда сиз сот системасына кайрыласыз. Ошол эле укуктук коргоо боюнча. Эми ушул жерде биз айта кетейик деген бир оюбуз бар. Ушул укук коргоо органдары баардыгы өзүнүн функцияларын, милдеттерин кынтыксыз түрдө толук аткара турган болсо, анда өлкөбүздө адам укугу боюнча эч кандай көйгөй жаралмак эмес деген ойдобуз да. Ошентип айтсак дагы жаңылышпайбыз. Эми ушул укук коргоо органдар баары биригип бирдей иш алып барган учурда адамдардын кепилденген укуктарынын баардыгы корголот деген ойдобуз. Кыскасы, ар бир укук коргоо органынын өзүнүн орду, өзүнүн функциясы, өзүнүн милдеттери бар. Эми биз ушул жана санап өткөн укук коргоо органдарынын ар бирине кыскача токтолуп кененирээк түшүндүргөнгө аракет кыла турган болсок, биринчи Кыргыз Республикасынын ушул адам укуктарын коргоо боюнча механизмдердин башында прокуратураны айта кетсек болот. Прокуратура эмне? Кыргыз Республикасынын прокуратурасы бул Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын жана ченемдик укуктук актыларынын так жана бир түрдүү аткарылышын көзөмөлдөө, ошолорду көзөмөл жүргүзүүчү мамлекеттик бийлик органы болуп саналат. Ошондой эле прокуратура органдары мыйзамда белгиленген учурларда сотто жарандын же болбосо мамлекеттин таламдарына өкүлчүлүк милдетин аткара алат. Ал эми сот органдары эмне кылат же ал кандай деген нерсеге токтоло турган болсок, Кыргыз Республикасында сот адилеттигин сот органдары жүргүзөт. Сот бийлиги өзүнүн соттук өндүрүшүн, соттук иштерин конституциялык, жарандык, кылмыштык, нотариалдык жана башка
формалары аркылуу жүзөгө ашырат. Кыргыз Республикасынын сот системасы конституция жана мыйзам менен белгиленет. Ошондой эле жогорку соттон жана жергиликтүү соттордон турат. Эгерде шарт ошону талап кылып калса, ошондой шарттар болуп кала турган болсо, мыйзам тарабынан атайын адистештирилген соттор түзүлүшү мүмкүн. Бирок өзгөчө соттор түзүлүшүнө жол берилбейт. Бул деген адамдар биригип алып өзүнчө мисалы шарияттык сотун түзөбүз дегенге бул мыйзам жол бербейт. Судьялар, соттор көз карандысыз жана конституцияга менен мыйзамдарга гана баш ийишет. Ошондой эле эч кимдин соттон же судьядан конкреттүү сот иштери боюнча отчет талап кылууга эч кандай укугу жок. Кыргыз Республикасында адам укугун коргоо боюнча мамлекеттик механизмдерден кезеги менен келе турган болсок, Кыргыз Республикасынын юстиция министрлиги тууралуу кененирээк токтоло кетсек, Кыргыз Республикасынын юстиция министрлиги ченемдик укуктук жөнгө салуу, соттук, эксперттик, адвокаттык, нотариалдык жаатында мамлекеттик саясатты иштеп чыгуу жана аны жүзөгө ашыруу боюнча иш милдеттерди камсыз кылуучу аткаруу бийлигинин органы болуп саналат. Юстиция министрлиги өзүнүн укуктарынын алкагында адамдын жана жарандын укугун жана эркиндигин коргоону камсыз кылуу милдети аткарат. Юстиция министрлиги өзүнүн укуктарынын алкагында адам укугун жана жарандардын эркиндигин коргоону камсыз кылат. Биз ушуга дейре адам укугун коргоо боюнча мамлекеттик механизмдерге кыскача токтоло кеттик. Эми биз мамлекет тарабынан кепилденген юридикалык жардам тууралуу кененирээк токтоло кетели. Мамлекет тарабынан кепилденген юридикалык жардам деген эмне? Бул мамлекеттин эсебинен кесипкөй адвокаттар тарабынан көрсөтүлүүчү акысыз юридикалык жардам болуп саналат. Бул кандай учурларда көрсөтүлөт? Бул тергөө иштеринде, соттук иштерде, кылмыш иштери боюнча кармалгандарга, шектелгендерге, айыпталгандарга жана ошондой эле сот жообуна тартылгандарга, акталгандарга, кесилгендерге карата көрсөтүлө турган акысыз юридикалык жардам болуп саналат. Акысыз юридикалык жардам кылмыш процессуалдык мыйзамдарга ылайык консультация берүү, укуктук мүнөздөгү документтерди түзүү жана тергөөдө жана сотто жарандардын укуктарын коргоо жана мыйзамдуу таламдарын билдирүү түрүндө көрсөтүлөт. Эми биз ушул айтып жаткан юридикалык акысыз жардамды кимдер алганга укуктуу? Кыргыз Республикасынын өкмөтү тарабынан белгиленген минималдуу кирешенин деңгээлинен ашпаган Кыргыз Республикасынын ар бир жараны мына ушундай акысыз юридикалык жардамды алганга толук укуктуу. Ошондой эле жылдык кирешесинин деңгээли эсепке алынбастан дагы бир топ категориядагы адамдар ушундай акысыз юридикалык жардамды алганга укуктуу. Алар кимдер? Алар жашы жете электер, биринчи жана экинчи топтогу майыптар, физикалык же болбосо психикалык жактан мүмкүнчүлүгү чектелгендер, өзгөчө оор кылмыштарды жасоого айыпталгандар, шектелген адамдар, иш менен камсыз кылуу кызматында эсепке турган жумушсуздар, мөөнөттүү кызматтагы аскер кызматчылары жанатан бери биз айтып жаткан акысыз юридикалык жардамды алганга толук укуктуу. Биз ушуга дейре Кыргыз Республикасында адам укугун коргоонун мамлекеттик механизмдерине кеңири токтолдук. Эми Кыргыз Республикасындагы адам укуктарын коргоо боюнча мамлекеттик эмес механизмдерге токтоло турган болсок, мындай жаатта иш алып барган институттар негизинен 4 десек жаңылышпайбыз. Биринчиси Кыргыз Республикасынын омбудсмени же болбосо кыргызча айтсак Кыргыз Республикасынын акыйкатчысы. Биз акыйкатчы десек бир гана адамды түшүнбөшүбүз керек. Анын ар бир облустта өзүнүн өкүлчүлүгү бар жана борборубузда аппараты бар. Ошолор жалпысынан биригип, ушул адам укугун коргоо боюнча иштерди алып барышат. Адам укуктарын коргоо боюнча мамлекеттик эмес механизмдердин дагы бирөөсү бул кыйноолорду, басмырлоочу мамилелерди жасоолорду, жазалоолорду алдын алуу боюнча Кыргыз Республикасынын улуттук борбору. Кийинкиси Кыргыз Республикасынын адвокатура институту. Төртүнчүсү Кыргыз Республикасында иш алып барып жаткан адам укугун коргоо боюнча уюмдар болуп саналат. Биз ушул жерде бир нерсени баса белгилей айта кеткенибиз жакшы. Адам укугун коргоонун эң мыкты жана майнаптуу механизминин негизи болуп
бул ар бир жарандын ушул адам укуктарын билүүсү, өзүнүн кандай укуктарга ээ экендигин, кандай таламдарды талашса боло тургандыгын тууралуу маалыматка эгедер болуп, базалык билими болуусу болуп саналат. Мына ошондо андай адам кандайдыр бир адам укугу бузула турган болсо, дароо кайсыл жерге кайрыла тургандыгын, кайсыл инстанцияга арыз жазып даттана тургандыгын билет. Же болбосо өзүнүн укугун талап кылып ошол жерден жеринде чече алат дейбиз. Жөнөкөй мисал менен айта турган болсок, керектүү учурда мага адвокат бергин деп. Эгерде жана биз айтып кеткендей, акысыз юридикалык жардамды ала тургандай категорияга кирсе, мага акысыз юридикалык жардамды бергиле деп талап кыла тургандай деңгээлде болушу керек. Адам укугун коргоо боюнча мамлекеттик жана мамлекеттик эмес механизмдерге токтолуп келдик. Булардын баарын биз мыйзам чегинде, мыйзамда кандай көрсөтүлгөн болсо, мыйзамдын алкагында кандай боло тургандыгын айта кеттик. Албетте, мыйзамда жок болгону менен ар бир адамдын өзүнүн ички дүйнөсүндө, өзүнүн абийирине жараша, өзүнүн диний, руханий коргоочу мыйзамдары бар болуп саналат. Бекеринен кыргыз элибизде ыйманыңды жашыңдан сактагын, ыйманыңды сатпагын деп айтылган эмес. Ошонун сыңарындай ушул темабызга байланыштуу ыйык Курандагы бир аятты окуп, кыргызча маанисин айтып бере кетсек, ашча болбос деген ойдомун. Аллах Субханаху ва Таала Куран-ы Каримде Майда сүрөсүнүн 8-аятында мындай деп айткан: Estaizu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenu kunu kavvamina lillahi şuhadai bil qist. Ve la yecrimennekum şena'anu kavmin ala alla ta'dilu. İ'dilu huve aqrabu littaqva. Vettakullah. İnnallaha habirun bima ta'malun. Sadakallahul azim. Bul ayattın manisi. Ya eyyühellezine amenu. O iman keltirgenler. Allah'tın bar ekendigine, kıyamattın bar ekendigine iman keltirgen adamlar. Sizler kunu kavvamina lillahi şuhadai bil qist. Allah Taala'nın razıçılığı için sözüңөрдө bolsun, işiңерде bolsun, tüz jana adilet bol turup kübögö ötkülö. Ve la yecrimennekum şena'anu kavmin ala alla ta'dilu. Kaysıl bir koomdu, kaysıl bir eldi jaman körüңөр, ошолорго болгон кыжырданууңар силерди адилетсиздикке түртүп койбосун, мажбурлап койбосун. I'dilu, кандай болбосун, кайсыл жерде болбогула, дайыма адилеттүү болгула. Huwa aqrabu littaqwa, анткен адилеттүү болуу бул таквага эң жакын иш болуп саналат. Vattakullah, Allah'tan aybıkkıla, Allah'tan korkkıla. İnnallâhe habirun bima ta'malun. Antkeni elbette Allah Teala silerden her bir kılgan işingerden bağırdan habardar degen ayet aytılat. Birinci кейс. Күнөөсүздүк презумпция жана колдонуу укугу. Ички иштер органы сабырды уруулукка шектүү катары кармады. Сабырдын жакындарына же адвокатына чалууга уруксат берүүгө өтүнүчүнө укук тартиби органдарынын өкүлү ал болгонун конституциялык укугу экендиги бир нече ирет белгилегендигине карабастан канааттандырбады. Кийинки күнү кармоонун себептерин түшүндүрбөстөн эле сабырды үйүнөн бошотуп жиберишти. Эгерде сен сабырдын ордунда болсоң, милициядан бошотуп жибергенден кийин кандай кадам жасаар элең? А. Милициянын укукка каршы аракеттерине доо арыз менен кайрылмакмын. Жергиликтүү ички иштер иштеринин бөлүмүнүн кызматкерлерине укукка каршы аракеттерине доо арыз менен конкреттүү кимдерге кайрылат элең? Ички иштердин жогору турган органдары, прокуратура, соттор, акыйкатчы, кыйноолорду жана башка катаал адамгерчиликсиз же кадыр баркты басмырлоочу мамиле жасоолорду жана жазалоолордун түрлөрүн алдын алуу боюнча Кыргыз Республикасынын улуттук борбору, Кыргыз Республикасынын адвокатурасы,
өкмөттүк эмес укук коргоочу уюмдар, жалпыга маалымдоо каражаттар. Б. Конституцияда кармалган ар бир адамга кармоонун жүйөлөрү жөнүндө шектелүүчүгө токтоосуз түрдө маалымдоо укугу кепилденген. Укук тартиби органдары кылмышка шектелип кармалгандардын укуктарын түшүндүрүүгө жана камсыз кылууга милдеттүү. Мыйзамга ылайык ар бир жаранга өзүн жеке өзү коргоо, адвокаттын кесепкөйлүү юридикалык жардамына пайдалануу мүмкүнчүлүктөрү берилет. Кылмыш процессуалдык мыйзамдардын нормаларына ылайык шектелүүчү кармалган учурда бир жолу натыйжалуу, акысыз жана көзөмөлдөнүүчү телефондон сүйлөшүүгө укуктуу. Эгерде силердин укугуңарга кейстеги сабырдын укугуңдай болуп одоодон түрдө бузулган болсо, анан силер алардын калыбына келтирүү үчүн күрөшпөсөңөр, анда адам укугун бүткүл системасы жапа чегиши жана жараксыз практикалык күндөлүк массалык болуп калышы мүмкүн. Тактап айтканда, ар бир жаран өлкөдөгү сот адилеттигине орун алышы үчүн жооптуу болуп саналат. Экинчи кейс. Диний белгиси боюнча кодулоо. Жаннат конкурстук таңдоодо өз документтерин өткөрүп тест тапшырды жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары иштөөнү каалаган конкурска катышуучулардын арасында эң көп санды балл алды. Бирок тандоонун жыйынтыгында аны ишке кабыл алышпады. Жаннат аны сакал койгондугу үчүн ишке алышпады деп эсептейт. Ал динчил адам болгондуктан бул атрибутту диний жактан маанилүү катары карайт. Эгерде сен жаннаттын ордунда болсоң, конкурста алган балдарыңды карабастан ишке алышпаган соң кандай кадамдарды жасайт элең? А. Конкурстук комиссиянын мыйзамсыз чечимине доо арыз менен кайрылмакмын. Конкурстун комиссиянын мыйзамсыз чечимине доо арыз менен кай жакка кайрылат элең? Суроонун алды жагында жооптордун төмөндөгүдөй варианттары жайгаштырылган. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик кадр кызматы, прокуратура, соттор, Кыргыз Республикасынын жогорку кеңеши, акыйкатчы, Кыргыз Республикасынын адвокатурасы жана жогорку окуу жайлардын алдындагы юридикалык клиникалар, өкмөттүк эмес укук коргоочу уюмдар, жалпыга маалымдоо каражаттары. Б. Конституцияга ылайык жарандар мамлекеттик жана муниципалдык кызматтарга кирүүдө бирдей укуктарга, бирдей мүмкүнчүлүктөргө укуктуу. Мыйзам боюнча жынысы, курагы, улуту, конференциясы боюнча кодулоого алууга тыюу салынган. Кыргыз Республикасынын ар бир жаранынын абийир жана дин тутуу эркиндиги кепилденет. Ар ким өз алдынча же башкалар менен бирдикте ар кандай динди тутуу же эч бир тутпоо укугу ээ. Ар ким диндик жана башка ишенимдерди эркин тандоого жана тутууга укуктуу. Эч ким өзүнүн диндик жана башка ишенимдердин билдирүүгө жана алардын баш тартууга мажбурланууга тийиш эмес. Кыргыз Республикасынын Конституциясы 32-берене. Эгерде сенин укугуң кейстеги жаннаттын укугундай болуп бузулган болсо, сен диний белгилери боюнча кодулоочу практиканы токтотуу максатында алардын калыбына келтирүү жана адилеттүү чечимди кабыл алуу үчүн күрөшүң керек. Үчүнчү кейс. Никеге турууга мажбурлоо максатында кызды ала качуу. Медер достору менен макулдашып алып никеге күчтөп тургузуу максатында 11-класстын окуучусу Элмираны алы качып кетет. Элмиранын ата-энеси укук тартибүү органдарына, милицияга кайрылышты. Дежур болгон милиция кызматкери кыздын ата-энесине айылдаштары менен тууганча чечишип алууну сунуш кылуу менен арызды кабыл алуудан баш тартты. Эгерде сен Элмиранын жана анын ата-энесинин ордунда болсоң, жасалган кылмыш тууралуу сенин арызыңды милиция кабыл албай койгон соң кандай кадамдарды жасаар элең? А. Жергиликтүү ички иштер бөлүмүнүн кызматкеринин укукка каршы аракеттерине доо арыз менен кайрылмакмын. Б. Эч кандай аракеттерди жасамак эмесмин, баары бир чындыкка жете албайсың. Ички иштер бөлүмүнүн кызматкеринин укукка каршы аракеттерине доо арыз менен конкреттүү кай жакка кайрылат элең? Башкы прокуратура, соттор, Кыргыз Республикасынын жогорку кеңеши, акыйкатчы, кризистик борборлордун жана башка өкмөттүк эмес укук коргоочу уюмдар, жалпыга маалымдоо каражаттары. Б.
Конституцияга ылайык үй бүлө мыйзамда белгиленген нике курагында жеткен эркек менен аялдын ыктыярдуу никеге туруусунун негизинде түзүлөт. Никелешип жаткан эки адамдын макулдугусуз никеге жооп берилбейт. Нике туруу максатында адамдын ала качуу жана адамдын никеге турууга мажбурлоо кылмыш катарында жазаланат. Эгерде милициянын кызматкери кылмыш жөнүндө арызды каттоодон баш тартса, анда Кыргыз Республикасынын кылмыш кодексинин 2-бөлүмүнүн жасалган кылмыш же жорук иш тууралуу арызды же кайрылууну каттоодон жашыруу 357-беренесине ылайык башкы прокуратурага арыздануу зарыл. 4-кейс. Медициналык кызмат көрсөтүүлөрүнүн жеткиликтүүлүгүнө чектөөлөр. Саиданын үй бүлөсү врачтар талап кылган мамлекеттик областтык ооруканада 4 жаштагы уулуна хирургиялык операцияны жасатууга төлөө үчүн зарыл сумма чогулта албай калышты. Өз учурунда медициналык жардам ала албагандыгына байланыштуу баланын ал акыбалы начарлап, ал реанимацияга түшүп калды. Эгерде сен Саиданын жана анын туугандарынын ордунда болсоң, сенин кичинекей уулуң өз учурунда медициналык жардам көрсөтүлбөгөндүктөн улам жапа чегип бейтаптык өмүрүнө тобокелдик келтирилгенде кандай кадамдарды жасайт элең? А. Медиктердин мыйзамсыз аракеттерине доо арыз менен кайрылмакмын. Б. Эч кандай аракеттерди жасамак эмесмин, баары бир чындыкка жете албайсың. А. Сенин балаңа өз учурунда кесепкөйлүү медициналык жардам бере албаган медициналык кызматкерлерге жана мекеме арыздаттануу менен конкреттүү кай жактарга кайрылат элең? Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлиги, башка прокуратура, соттор, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши, акыйкатчы, өкмөттүк эмес укук коргоочу уюмдар, жалпыга маалымдоо каражаттары. Б. Кыргыз Республикасындагы мамлекеттик кепилдиктер программасына ылайык 6 жашка чейинки балдар бекер медициналык жардам алуу укугуна ээ жарандары категориясы киришет. Ошондуктан бекер медициналык жардам көрсөтүүдөн баш тартуу атталган кейсти мыйзамга каршуу болгон. Жооруктар жөнүндөгү Кыргыз Республикасынын кодексинде медициналык же фармацевтикалык кызматкерлер тарабынан кесиптик милдеттерин жеткиликтүү аткарбагандыгына 73-берене жана жардам көрсөтпөгөндүгүнө 69-берене байланыштуу медициналык кызматкерлердин жоопкерчиликтери каралган. Сабагыбыздын аягында акырында жыйынтыктап айта турган болсок, укуктук мамлекеттин жана адам укугун коргоочу институттардын калыптануу этаптарында айрым бир жаңылыштыктар, дисфункциялар болушу мүмкүн. Бирок бул деген адам укугун бузган адам өз жазасын албайт дегендикти билдирбейт. Жогоруда айтып кеткендей, сабагыбыздын өзөгүндө негизинен биз адам укуктарын коргоо боюнча мамлекеттик органдарга көбүрөөк токтолдук. Албетте, мамлекетибизде укук коргоо органдары негизинен өз милдеттерин колунан келишинче так аткарууга аракет кылып жатышат. Биз сабагыбызда негизинен сабагыбыздын өзөгү катары токтолгон нерсе бул адам укуктарын коргоо боюнча мамлекеттик органдарга, мамлекеттик механизмге токтоло кеттик. Албетте, мамлекетибиздеги, өлкөбүздөгү укук коргоо органдары адам укуктарын коргоо боюнча өздөрүнүн милдеттерин аткарып жатышат. Биз бул ушул жерде аларга сын пикир айткандан мурун башка жагын эске алышыбыз керек. Ошол эле укук коргоо органдарында иштегендер, сот органдары болсун, прокуратурада органдарында болсун, ал жерде иштегендер дагы сиз менен мага окшогон эле Кыргыз Республикасынын жараны экендигин унутпашыбыз керек. Дагы бул жерде бирок бул дегени эгерде кандайдыр бир адам укугу бузула турган болсо, биз жарандык коом жөн карап турбастан ошол укукту калпка келтирүүгө, өзүнүн калыбына келтирүүгө же болбосо ошол адам укугун коргоо боюнча аракетке өтүшүбүз керек. Колубуздан келсе түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, керек болсо эгер арыз жаза турган болсо, ошол кайсыл жерге, кайсы инстанцияга, кайсыл органга кайрыла тургандыгын багыт берип,
ага биз жардамдашышыбыз керек. Айта турган нерсе эч качан үмүтсүздүккө кабылбаш керек. Болду да эми ушуну менен менин укугум бузулду, мен кайсыл жака бармак элем деп олтурбастан, үмүтсүздүккө кабылбастан адам укугун коргоо боюнча аракет кылыш керек ар ким. Эгерде укуктар бузулган учурда аларды калыбына келтирүү үчүн күрөшпөсө, анда адам укугунун бүткүл системасы жапа чегиши толук ыктымал. Бул албетте мамлекеттин өнүгүүсүнө өзүнүн терс таасирин тийгизе тургандыгы бышык. Көңүл бургандыгыңыздар үчүн чоң рахмат.